Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга Кутман кеч кабыл өтөлүүдагы бүгүнкү биздин кей эфир программабызды баштайбыз. Ардактуу достор, биз тарапка 1 саат бою бирге болом десеңиздер, анда 97 50 05 номерин терсеңиздер болот. Андан тышкары да ушул сандар менен эле катар 706 кодун терсеңиз, анда биз WhatsApp'тан да чыгабыз. Албетте WhatsApp аркылуу бүгүнкү биздин программага бериле турган суроолорду күтөбүз. Эгерде кимде ким эң мыкты суроолорду берсе, анда сизди атайын Бакыт Сулайманов деген жердешибиздин 2 чакыруу билети күтүп турат. Да ушул кайрымдуу концертке жакынкы күндөрдө барып келүүгө мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Андыктан ардактуу достор, сиздерди биз тарапка чакыралы жана бүгүнкү биздин салтка айланган кей эфир программабыздын дагы коноктору менен чакыралы. Жана бүгүнкү албетте программабызда коноктор азыркы учурда Кыргызстаныбыздагы чыгармачылыктын чыйыр жолунда жүрүп келе жаткан Аман жана Эсен бизде конокто. Бир туугандар, саламатсыздарбы? Кош келиңиздер студиябызга. Албетте эң алгач биринчи кыргыз эли менен амандашууга сөз берели, андан кийин маекти баштайбыз. Саламатсыздарбы, Кутмандуу кечиңиздер менен. Кутман кеч. Саламатсыздарбы, Кутмандуу кечиңиздер менен. Биз менен 1 саат бою биз менен болуңуздар. Жакыныраак эфирге келиңиздер, отуруңуздар деп өтүнөчүмүн. Албетте, жакшы. Ардактуу достор, андыктан сиздерди дагы ортоктош болууга чакырабыз. Суроолорду WhatsApp'тан күтөбүз. 706 97 50 05 номерибиз. Биз болсо маегибизди албетте баштайлы. Эң алгачкы сурообуз да ушундай болсун. Ушул чыгармачылык чөйрөдө канча жылдан бери жүрөсүздөр жана да ушул сахнага чыгууга ким түрткү болду эле? Бул 2005-2006 жылдан бери ыр жазып, обон жаратып келгенбиз буга чейин. Чыныгы бул сахнага 2003-төн баштап аттандык. 2005-2006-тан 2013-төн бери да, 2003-төн 2013-төн бери ырдап келатабыз. Ырлардын сөзүн дагы, обонун дагы өзүңүз чыгарасыздар. Ырлардын сөз обонун өзүбүз жаратабыз, андан кийин ушу акындар менен иштешебиз. Акындын кол калеминен өткөндөн кийин, агайларыбыз, эжелерибиздин кол калеминен өткөндөн кийин анан кыргыз элибизге тартуулайбыз. Абдан жакшы. Анда демек бир гана ырчылык эмес, акындык дагы өнөрлөрүңүздөр бар. Ал эми деги эле ушул ырдоо стилиңиздер, жанр кайсыл тематикада болуп эсептелет сиздердики? Элдик же эстрадалык? Эстрада болуп эсептелет. Биз эстрададагы ушу коомдук сайкөрдөндөр менен ушундай менен кете берет, эки жагы менен тең. Жакшы. Азыркы учурда деги эле кыргыз сахнасында аз болуш керек да ушундай эгиз бир туугандар, Ал эми сиздердин өзгөчөлүктөрүңүздөр ушунда, анан экинчи кайсы өзгөчөлүк деп ойлойсуздар ырдоо стилинде? Же мүмкүн өзүңүздөрдү клиптериңиздерде дегендей? Эми чыгармачылыкта ар кандай болот экен, өйдөлдү көп эле болот да. Ар кандай болот. Көпчүлүк эл мындайда тендерде дейт, ырларыбыз көп маанисин арап угушат көпчүлүгү. Демек силер маанисине көбүрөөк басым жасайсыңарбы же мүмкүн? Санын эмес, сапатына көп басым жасайм, аябай. Бир жазсам да ошо элдин эсинде калса экен, хит болуп чыгып кетиште эмес. Дөңдөн чыктым, дөңдөн түштүм дегенде эмес, сапатына карайм да. Сапатына карап жазабыз. Абдан жакшы. Анда да ушул тараптан пайдаланып, өзүңүздөрдүн келечектеги пландарыңыз жөнүндө кандай максаттар бар? Келечектеги планыбыз ошо чыгармачылыкка жаңадан чыгып келатабыз. Ушу Аман Эсен деген ат элде калса экен, ушу биздин ырлар деле аз болсо да элдин жүрөгүнөн орун түнөк тапса экен деп. Кыргыз элибиздин эсинде калып. Аман Эсен деген атты жөн эле Аман Эсенди алып жүрө бербей, Аман Эсен деген ат элде калса экен. Аман Эсен ыры деп элде ырдап жүрсө деген ой менен. Жакшы. Биз да тилектешпиз элдердин ушундай тилек кылганына. Ал эми кийинки сурообуз сөзсүз түрдө ырларды тандоодо сиздер экөөңүздөр бирге болуп тандайсыздарбы же болбосо бирөө эле тандалып анан кел мындай ырдайбыз дегендей? Жок, бул ырлар биринчи ошо ар бир башынан өтөт. Тагдыр нерсе кагалап өтөт. Ынтымактуусуздарбы деген суроо. Анан кийин ошо менен ыр жаралат. Экөөсүнөн бир деле жаралбайт. Мисалы мен сөз обонун жазсам, сөзүн жазсам, буга ортого салып кеңешип анан кийин жазып болгон аракетибизди кылып, анан кийин экөөбүздүн аракетибиз бүткөндөн акындарга алып барып текшертебиз бирсе. Кеңешип алганын чыгарабыз элге. Демек, деги эле чыгармачылыктан тышкары ынтымакта эле жүрөсүңөрбү? Ооба, ынтымакта эле жүрөбүз. Бири-бирибизге акыл кеңеш айтып, Кийинки сурообуз анда чыгармачылыктан кичине алыстай туралы, деги эле үй бүлөңүздөр жөнүндө азыркы тапта маалымат бере кетсеңиздер. Үй бүлөсүндө үйлөнгөнбүз, семенибиз, 2 балам бар. Кайсыл жактын кулуна болосуңар? Биз Токтогул районунун Саргамыш деген жердин кулунда болобуз. Мунун 2 баласы бар, мен 1 балам бар. Үйлөнгөнбүз, экөөсү семенибиз. Клиптеги ата-энемден клиптеги
Şu башкысынан өткөн тагдыр болгон ата энем деген ошо балдарыбыз чагылып ошол жака тартканбыз өзүбүздүн балдарыбызды клипке. Жакшы. Анда ырчылыктан тышкары дагы кандай өнөрлөрүңүздөр бар? Биз билбеген 70 жигитке 70 өнөр азык кылат. Чыгармачылыктан сырткары кадимгидей эл катары иштейбиз, мебелде да иштейбиз. Ошол менен алекпиз. Күндүз ошо менен алектен жумуштан чыкканда той топурларга менен алекпиз. Чыгармачылык менен алектенебиз. Ошентип жүрөбүз. Эми азыркы тапта жашооңуздарда кандай жаңылыктар болуп жатат? Жашообузда экөө элек турабыз, бирок чыгармачылыкта чогуу бирге иштейбиз. Кечки экөөбүз чогуубуз, кечинде түнкү 12 деген бөлөкбүз да. Азыркы учурда менимче баардык көрөрмандарга кызык болуш керек. Бир жашооңуздан кайсы бир кызыктуу окуяны айтып берсеңиздер. Жашообузда Мүмкүн чыгармачылыкта көп кызыктуу окуялар десем, муну тааныгандар мени тааныбайт, аман деп мага эметип алышат. Сен учурашып каласың, эмнеге чыгарып аласың деп кызыктуу күндөр, ушундай күндөр өтөт көбүнчө. Анан кийин сен эмеспиң деп калышат. Түгөйүң турбайт. Ушундай кызыктуу нерсе өтөт. Албетте жакшы. Анда эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, WhatsAppка билдирүүлөрдү күтөбүз. Азыркы тапта бизге келип калган экен, окуй кетели. Салам, аман-эсен. Айжан эже, силердин чыгармачылыгыңарга ийгилик жана талантыңар өркүндөй берсин деген каалоо тилек айткан экен. Салам, кейбуз кандайсыздар? Аман байке жана Эсен байке ата энеңиз жөнүндө айтып берсеңиздер дейт. Деги эле азыр үй бүлө жөнүндө айттык, жаңы эле. Демек ата энеге өтсөк. Ата энебиз өзүбүз негизи 3 айыбыздан тайне таятанын колунда калып чоңойгонбуз. Ата энебизди кийин издеп, 20 жашка чыкканда издеп таап келдик. Ата энебиз эки жакта бөлөк жашайт. Мамашабыз Беловскийде турат. Папабыз болсо Таласта турат. Эми ал менен катташпайбыз азырынча. Деги эле ошол ата энеңиздердин да же болбосо кайсы бир туугандарыңыздардын да таланты барбы ушундай ырчылык же болбосо чыгармачылык деген? Чыгармачылык жакта Эч ким жок. Эч ким жок. Бүт эле устуракыбыз. Кандайча сиздер анда? Анан биз тайке таятабыз. Чыгармачылык жакты тартып калса керекпиз. Тайке жакты тартып калганбыз да. Кийинки суроого кезекти берели. Эгиздердин бирөөсү ооруп калса, экинчиси да ооруйт деп коюшат го, ошол чынбы деген. Демек, практикада сиздер көрсөңүздөр керек. Чын, негизи айыл ооруп калбайсың, кыйналып, сезесиң эмне болот болуп экен, кандай оорубады болуп экен. Мисалы түгөйүм ооруп калса мен кадимкидей сезем бир нерсечи, мындай. Билем да. Кыйналып аткан экен деп сезим пайда болот. Бир чети ушул да жакшы болсо керек, себеби адамдын кандай ооратабы же болбосо кандай бир кайгысын сезе билгени. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабыздын коноктору таланттуу ырчы мырзаларыбыз Аман Эсен экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Жана бүгүнкү биздин программабызга мыкты суроолорду берсеңиз, анда сизди 2 чакыруу билети күтүп турат. Бакыт Сылаймановдун атайын жердешибиздин катуу ооруга чалдыккан экен. Азыркы учурда да ушул адамга кайрымдуулук максатында сөзсүз түрдө концертке 2 чакыруу билетин ойнотуп жатабыз. Андыктан бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ардактуу достор, бүгүнкү биздин программабызга конокторго суроолорду бергенче биз азыркы учурубузду кей фотого беребиз, андан кийин кайрадан маекти уланталы.
Бизде аман эсен деген ат менен таанып калышса экен деген аруу тилектери менен бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторубуз дал ушул атты алып жүргөн мырзалар аман эсен биздин студиябызда көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз жана албетте бүгүнкү биздин эфирибизден пайдаланып баардык суроолорубузга 1 сааттын ичинде жооп берүүгө аракет кылалы. WhatsAppка келген кийинки билдирүүнү сиздерге жаңыртып өтөйүн. Аман эсен байке булбулдай үнүңүздөр жаңыртып бир ырдап бербейсиңерби деген кийинки кичине кое туралы бул суроону жаңырта кетейин. Саламатсыздарбы Кеймус? Жубайларыңыздарга акыркы жолу качан белек бердиңиздер эле дейт. Жубайларыбызга качан жылмаюу пайда болду эле алардын жүзүндө? Жубайсага сюрприз кылып белек алып барып берелекпиз. Кудай буюрса, чыгармачылык менен алек болуп, жумуш менен алек болуп, Кудай буюрса жакынкы арада алып барып беребиз деген ойлорубуз бар. Дайыма майрамда алып барып бересиздерби же мындай жөн гана себепсиз алып барган күндөрдө болобу? Мында майда чүйдө белектер болду, алып барып берген алар. Эсте калардык белек кыл элекпиз. Мен үйлөнөрдө гана белек гүл берген болсом ошол белек бериле экен. Жакшы. Кийинки суроону жаңырталы. Саламатсыздарбы Аман эсен байке? Силерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Ата эне деген ырыңарды ырдап берип коюңуздарчы жандуу үн менен деген. Демек азыркы учурда даярбызбы? Ошол ата энем шаңдуурлардан ырдап бербейли. Демек шаңдуурларга, өзүңүздөр каалаган. Андыктан ардактуу телекөрүүчүлөр, баардыгыңыздарды экрандын алдына жакыныраак келүүгө чакырабыз. Бүгүнкү биздин программабызда Аман эсен конокто жана сиздерге жандуу үн менен азыркы тапта ырдап беришмекчи. Анда кезек сиздерде болсун. Ушул Кара көзүм деген жаңы чыгарма жаздырып атабыз. Кудай буюрса, азыр аранжировкасын голосун иштеп атабыз. Жасында клибин тарталы деп чамынып, камынып турган кезибиз. Кара көзүм деген чыгарманы аткарып берели. Келиңиз. Кара көзүм сен үчүн калем алып жаздым, караңыңды сагынып, кагаз менен сырдаштым. Каректериң кадалса, кара көзүм сүрдөймүн, кайрат кылып кайсыл күн сөз айтарым билбеймин. Каректериң кадалса, кара көзүм сүрдөймүн, кайрат кылып кайсыл күн сөз айтарым билбеймин. Жараладың жанымды, жарокерим көзү менен, жашоом бирге болсо дейм, жалгыз гана сени менен. Каректериң кадалса, кара көзүм сүрдөймүн, кайрат кылып кайсыл күн сөз айтарым билбеймин. Каректериң кадалса, кара көзүм сүрдөймүн, кайрат кылып кайсыл күн сөз айтарым билбеймин. Кайгы тартып кыйналдым, кара көзүм күнү түн, камыктырбай келсе дейм, каалап күткөн үмүтүм. Каректериң кадалса, кара көзүм сүрдөймүн, кайрат кылып кайсыл күн сөз айтарым билбеймин. Каректериң кадалса, кара көзүм сүрдөймүн, кайрат кылып кайсыл күн сөз айтарым билбеймин. Кайрат кылып кайсыл күн сөз айтарым билбеймин. Азаматсыздар дейли, сиздерге албетте дал ушундай жагымдуу ырды биздин студиябызга арнап жатканыңыздарга абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Албетте бүгүнкү биздин программабыздын алкагында сиздерге суроолорду жаңыртмакчыбыз 1 сааттын ичинде. Ал эми кийинки сурообуз азыркы учурда байкап турсам, сиздердин аткаруу темптагы абдан окшош экен. Ал эми жашоодо кандай окшош жана окшош эмес сапаттарыңыздар бар? Жашоодо көпчүлүк эл айтып калышат. Сүйлөгөн сөзүңөр окшош, баскан турганыңар, кыймыл аракетиңер бири-бириңе окшош деп. Сахнага чыкканда да экөөм бирдей кыймылдайсыңар деп айтып калышат.
Сиз кандай ойлойсуз? Ушундай эле ойдо. Ошондой Анда эмесе WhatsApp'тагы билдирүүлөрдү даректерине жеткирели азыркы этапта. Салам Кеймус, саламатсыздарбы коноктор? Энени 10 сөз менен мактап бериңиздерчи деген. Демек, эне ыйык жашоодо ушундай билдирүү келген азыркы этапта. Кандай сөздөр менен мактай аласыздар? Макташ эненин азабын, ата эненин азабын 10 сөз эмес, 1000 сөз да жетпесе керек, бирок 10 сөз менен эле макташ керек. Мындай айтканда, энени макташ көп сөздөр болот. Макул, анда абдан көп сөздөр 1000ге да жетпейт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабызда конокто аман эсен кимде ким эң мыкты суроо узатса, анда ага жердешибиз Бакыт Сулаймановдун кайрымдуулук концертине 2 чакыруу билет ойноп жатабыз. Андыктан чамдаңыздар. Биз болсо программабызды уланталы. Сиздерге суроолорду дагы өз эректерине жеткирүү үчүн кийинки суроону жаңыртайын. Саламатсыздарбы Кеймус? Сиздер эмне үчүн улуу, эмне үчүн чоң деген экен. Мындайча айтканда, эмне үчүн, эмне жашоодо улуу, эң улуу нерсе эмне деген экен? Жашоодо эң улуу Бизге башкача жөнөтүп коюптур. Жашоодо эмне улуу, Эмне улук сиздер үчүн? Сиздер үчүн Эң баалуу нерсе. Эң баалуу нерсе бул ата эне деп ойлойбуз. Ата эне деген бул жарык дүйнөгө алып келип адамзатына кошуп, ата эне ыйык коет ойлойбуз. Эң биринчиден. Албетте жакшы. Эми кийинки билдирүү мында келген экен. Аман эсен байке, жубайларыңыздарда эгиз болсо керек деген. Көбүнчө эгиздерге үйлөнүшөт деген стереотип азыркы тапта жашайт. Көпчүлүк эгиздер үйлөндүңөрбү, эгиздерге деп калышат. Жок, негизи жубайлар жалпы эле. Мен келчем Сузамырдан болот. Жалпы эле кыздарга үйлөнгөнбүз. Кийин үйлөнгөндөн кийин кыздар чыкты деп коелу. Демек, эгерде генде эгиз болсо, анда мүмкүн балдар дагы эгиз болот деген уламыштар айтылып келет да. Мүмкүн ошондой болоттур, кийинки болочок балдарыңыздар эгиз болуп калаттыр, Мүмкүн ушундай нерсеге үмүттөнөлү, бул дагы жакшы тилектердин катарына кирет, Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабызда конокто аман эсен азыркы учурда студиябызда отурган учуру өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды 706 97 50 05 номери аркылуу WhatsApp'тан күтөбүз. Эң мыкты суроолорду тандап, белектерди карууга да даярбыз. Анан тышкары чалууду аткарсаңыз болот. 97 50 05 номери кызматта. Шаарыбыздын коду 0312. Азыркы учурубузду биз жанамалык тынууга берели, андан кийин кайрадан дал ушул студиядан амандашабыз. Бардыгыңыздарга жагымдуу кеч калуу менен бүгүнкү биздин кей эфир программабызды улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз тарапка кошулсаңыздар болот. 97 50 05 номери кызматта. Шаардык телефондон чалам десеңиз 0312 кодун терүүңүз зарыл. Андан тышкары WhatsApp аркылуу дагы суроолорду кабыл алабыз. 0706 97 50 05. Эң мыкты суроолорду тандайбыз дагы. Бакыт Сулаймановдун кайрымдуулук концертине 2 чакыруу билетин берүүгө даярбыз. Кайрымдуулук концерт эртең саат 6:00 болот. Андыктан мыкты суроолорду берип, убактыңызды үнөмдөгөнгө дагы азыркы учурда аракет кылсаңыздар болот. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору аман эсен. Биз болсо маегибизди улантабыз жана кийинки сурообуз мындайча болсун. Аман жана эсенден башка канча бир туугансыздар? Туугандарыңыздар жөнүндө айта кетсеңиз. Туугандарыбыз биз эң улуусу бизбиз. Аман эсен, анан энелерибиз бар. Аттары уйкашлап коюлган, эгиз эмес болот бекен деп. Аман эсен болот бекен деген. 88, 89 карындашыбыз бар. Ошондо 4 эркек, 1 кызбыз. Жакшы. Бир ата, бир энеден. Демек, чындыгында эле туугандарыңыздар, үй бүлөңүздөр да ушундай атына уйкаш болсун, чындыгында эле аман эсен болушсун дейли. Кийинки WhatsApp'тагы билдирүүнү өз эрегине жеткиребиз. Сиздерге арналган албетте. Саламатсыздарбы Кеймус, аман эсен байке, саламатсыздарбы деген. Сиздерге чыгармачылык ийгилик, сиздерге суроо, чыгармачылыкта кайсыл инсан менен жакшы мамиледесиздер? Чыгармачылыкта бул кеңеш тобу байке менен Болот Алымкуловда Жими пойду убагында чыккан байкебиз. Ошо менен Бакыт Мамаев ушу агаларыбыз, эжелерибиз менен жакшыбыз, жакшы мамиледебиз. Эми чыгармачылыкта аралашкан адамдар менен баары менен жакшыбыз. Ал эми сахнага кимдин колдоосу артында чыктыңар эле? Кайсы бир адамдын демеги? Кеңеш тобу байке жардам берди бир аз. Бакыт Мамаев байкебиз ушулар болгон аракеттерин, болгон салымдарын кошту. Жими пой деген байкебиз ушу агаларыбыз чыгармачылыктын жолун көрсөтүштү. Кийинки суроо өзүңүздөргө тийишелүү экен. Азыркы убакта каякта турасыңар жана канчанчы жылкысыңар деген жашыңар жөнүндө? Азыркы убакта эмеде турабыз, Дарияда турабыз, Баян Антоновкада турабыз. Ошо көсөм ошак сактабыз.
Абдан жакшы. Анда WhatsApp'тагы кийинки билдирүүнү окуй кетели. Саламатсыздарбы? Сиздерге чыгармачылык ийгилик. Менин суроом, мындай сөз бар го, менин аркамдан сөз кылгандарга жооп бергидей убактым жок. Анткени кадырлап, сыйлап алган адамдардан колум бошобойт демекчи. Сиздерди сөз кылган адамдарга кандай көз караштасыздар деген. Артыңыздардан ушак кайыңдар эчи. Тамашалар көп болот. SMS жазып тамашалап, эме салат анан мындай эле. Эме эскере албайбыз, тамашалап. Демек сынга көз караштарыңыз бар. Сынга көз карашым жакшы негизи. Эл сенин кемчилигиңди айтат эмеспи? Ошо мен түзөлүп оңолуп, анан ушундай даражага, эрежеге жетет эмесминби? Сынга мен түз караштамын да. Албетте жакшы. Кийинки сурообуз келечектеги максаттар жөнүндө бөлүшө кетсеңиздер. Чыгармачылык эмес, мүмкүн жеке жашоодогу. Жеке жашоодо ушу эл катарында жүрөбүз, жашап эле. Анан ушу кийин ушу кино тартсам экен деп каярда жүрөм. Кулай өзүбүздүн көпчүлүк көп нерсе башынан өттүм, ошону элге кино менен жеткирсем деген. Чыгармачылыкты өркүндөтүп өстүрүп, элибизге алынып калгандан кийин негиздер жөнүндө кино, негиздер жөнүндө комедия. Чыгармачылык адамдар ушундай, ар тарапта болушат. Бир гана ырчылык эмес, сөзсүз түрдө режиссерлукка өтүшөт. Ал эми киного тартылайын деген да ойлоруңуздар барбы? Дегеле ырчылардын баары азыркы учурда ушундай болду да. Киного тартылалы деген ойлорубуз бар, эми сунуш келип калса тартылабыз. Сетке какпайбыз, тез тартылып беребиз. Кийинки сурообуз, саламатсызбы Аман Эсен байке, кайсыл жерден болосуздар деген. Токтогул районунун Саргамыш деген жеринен болобуз. Кийинки суроо бул куттуктоо катары келген экен. Салам Кеймос. Аман Эсен байке, бүгүн Айлиндин 3 жашка толду. Туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы деген. Демек, азыркы учурда сиздерден суранып аткан Айлиндин 3 жашка толушу менен куттуктап койсок. Куттуктайбыз. Кыз бекенби? Айлин. Айлиндин өмүрү узун болсун. Ден соолугу чың болсун. Ата-энесин сыйлаган кыргыз элибизге жакшы салымдардан кошкон жакшы кыздардан болсун. Албетте жакшы. Тилектештерге да биз дагы тилектеш бололу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабызда конокто Аман Эсен деген мыкты ырдаган ырчы мырзалар. Эми кимде ким бүгүн бизге мыкты суроолорду берсе, сизде 2 чакыруу билетти күтүп жаткан учуру Бакыт Сулаймановдун концертине. Албетте бул кайрымдуулуу концерт Кыргызстандын мыкты ырчылары менен коштолот. Эгерде мыкты суроо узатсаңыз, анда демек бул билетти алып кетсеңиздер болот. Биз болсо албетте маекти уланталы сонун атмосферада. Дегеле, мындайча айтканда, чыгармачыл адамдарда көп талант болот. Ал эми эгерде шаңдуулук, мындайча айтканда, юмордуктагы талант керек дешет да. Сиздерде дал ошондой куудулдук нерселер барбы? Коем аябай эле куудул эмесмби? Туруп күлкүмүштүү сүйлөп, же ушундай уйкаштырып сүйлөп эметип коебуз, анан кийин аябай эле куудулдук өнөрүбүз жок. Ырчылык ырчылык жака эле ооп калат кезин. Актер жака ооп калат кезин, актер болсом экен, ырчы болсом экен деле ошол. Бир бетеле багыт алып калат кезин ошол тарапчы. Кээ бир айтып калат, мен сүйлөп калсам элечи, күлүп элечи. Мындай куудулданып сүйлөйсүң, мындай сүйлөйт, өзүмө билинбейт деле. Чындыгында ушундай. Бир адамдардын мындай тамашалауга караганда сүйлөгөнүнөн эле күлөсүң, мүмкүн ошондойго киргизсе керек сизди. Ошентип калышат. Кийинки суроого кезекте берели. Сиздерге ийгиликтерди каалайм, талантыңыздар ташкындап, элдин алдында ырдап, күлүп жүрө бериңиздер деген сиздерге мыйзаткында каалоо тилек айта кеткен. Албетте маегибизди биз болсо кичине пауза катары кое туралы. Биз болсо сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин программабызда кийинки музыкалык чыгарманы берели сиздерге, андан кийин кайрадан дал ушул студиябыздан жолугушабыз. Силерди таштаган эмесмин. Силер денеңер менден катуу болгон. Ал өзү болсо кийин эрге тийип кетти деп уктум. Azabı көп жашагы
Ертең тойып тұрсам дағы барына ата-эненин эримин ачкамын. Биз турмуштун таталынан такшалып, бул дүйнөнүн бир жолун баспадык. Ата-эненин эримине асылдык. Алам кезде чаркайланып таппадык. Ата-эненин эримине асылдык. Алам кезде чаркайланып таппадык. Жанга баткан көкөй кескен жетимдик, жалоруду кеченирет эзилдик. Жан дүйнөнүн ызгарына көп тоңуп, жакшы нардай канат өтүп жетилди. Жан дүйнөнүн ызгарына көп тоңуп, жакшы нардай канат өтүп жетилди. Калсак дагы каралбастан ташталып, канат бүтүп бул турмушка такшалып. Кайдасыңар кагылайын ата-энеми, караныңды издеп келем зарыланып. Кайдасыңар кагылайын ата-энеми, караныңды издеп келем зарыланып. Караныңды издеп келем зарыланып. Караныңды издеп келем зарыланып.
Жашообуздагы эң ыйык болуп эсептелген ата эне жөнүндө музыкалык клип бүгүнкү биздин конокторубуз Аман Эсенден жаңырып өттү. Демек, программабыз солай. Да ушул клип тууралуу сөз кылсак, идеясы кимге таандык? Клип тууралуу өзүнүн эле болгон баштан өткөн өзүнүн жеке жашообуздан алынган тагдырлар клиптеги. Бул 2005-2006 жылы чыккан бул. Менден чыккандан кийин ошо ата энем каякта болду экен дегиле деп истеп келип, ата энеси истеп келип таап ушу клиптеги деп кабыл алып коюшту. Ошо кийинки жаштарга мындай кайталамаз экен деп тарттык клип. Демек, үлгү болуш үчүн дагы тарбиялык мааниси чоң экен. Тарбиялык маани Абдан жакшы. Кийинки сурообуз мындайча болсун. Деги эле силер үй бүлө куруп калдыңыздар, анан үй бүлөдөн кургандан кийин сөзсүз түрдө бакыт эмне экенин сезесиң да. Демек, ушул суроону бергим келип жатат. Бакыт сиздер үчүн эмне? Бакыт балам балалыгын билесиң дегендей, балам деле алып келсин. Өзүң ата энеси чоңойгондон кийин эми ушулар менде болбосо экен деп, деле биздин эмес ушулар кийбесе экен деп, бала деле алып келсин, сен жашоо деп ойлоп ушинтип биздин тагдырга кабылбаса экен деп, биз көргөндөн бир аз көрбөс экен деп, эркелетип эле өзүң эмне болуп чоңойдуң эми ушуну көрбөс экен деп эркелетип эле бала деле алып келсин. Абдан жакшы. Демек, баладан да башка кандай бакыттар болушу мүмкүн? Баладан башка бакыт көп го, күндө эле кырсам майрам го негизи. Күндө күлүп жүргөнүңүз бул бакыт, э? Кийинки суроого кезекте берели. Салам Кеймус, Кутман кеч. Менин суроом мындай, сиздердин байлыгыңыздар өзүңөрдөн ашып ташып турса, эмнеге жумшайт элеңиздер дейт. Миллиардер болсоңуздар эмне кылмаксыз? Ашып ташып турса мен байлыгым. Мен албетте дектомдо балдарга жардам берет экенмин да. Эң ошондой эле майыптарга, колунда жокторго жардам бермекпиз, колдон келсе. Демек, кайрымдуулукка жумшамаксыздар, э? Абдан жакшы. Кийинки сурообузду узаталы. Саламатсыздарбы Кеймус? Аман эсен байке, өмүңүздөргө береке. Менде Токтогулдун тоолук айылынан болом. Сиздер чын эле Саргымаштан болосуздарбы? Ишиңиздерге ийгилик деген жердешиңиздерден келген экен. Токтогулда тайкеледиз бар. Токтогулга жыл сайын барып турабыз. Мындай айчылар барып турса, жеке концерт гастролдо бар элекпиз. Кудай буйруса, эмдиги жылы күздө ошо толукка баралы деп жүрөбүз. Толуктан кийинки эле Саргамыш, Торкен аркы айыл айылып келген ошо Саргамыштан болобуз. Кудай буйруса барып келебиз. Деги эле бир мындайча айтканда альбом топтоп, анан ошол жеке концертиңерди берүү деген. Ошо эмди жылы Кыргызстан үчүн кыдырып койдукка, наркы жылы ошо Борбол шаарыбызга жеке ошо кезүү концертти берели деген. Абдан жакшы. Ийгилик каалайлы анда концертке. Саламатсыздарбы? Эсен аман, сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Бул ырда аябай жакшы ырдапсыздар. Клипти абдан жакты. Сиздерге рахмат Жанара деп жөнөткөн. Албетте, клип болгон сын пикирлер эмтен баштап келе башташты. Демек, эң мыкты болсо керек экен. Кийинки билдирүүнү дагы окуй кетели. Саламатсыздар Кеймус, кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен сиздерге ийгилик. Биз да эгиз, атыбыз Кумар жана Тумар дегенден эгиз биздин көрөрмандарыңыздар сиздерге билдирүү жөнөтүп жатат. Кийинкини сөзсүз түрдө өз эрегине жеткиребиз. Салам Кеймус, Аман эсен байке, атаңар менен кезип турасыңарбы деген. Атабыз менен азыркы маалда кезип элекпиз. Аябай жамандоосу атабыз го, ичип кеткен, ушундай өнүп кетти аябайча. Айттык, жакшы сөздөр айттык, ушундай кылалы деп болбой койду, эме кирип кетти. Жамандоосу атабыз го. Эми акырындык менен оңолор деп жүрөбүз. Жакшы. Анда ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабызга ортоктош болуп, бүгүнкү биздин таланттуу ырчы мырзаларыбызга Аман эсенге мыкты суроолорду берсеңиздер болот. Эгерде кимде ким эң алдыңкы суроолордун берсе, сизди жердешибиз Бакыт Сулаймановдун 2 чакыруу билети күтүп турат. Бул албетте кайрымдуу концерт. Азыркы учурда Бакыт Сулайманов оор операцияга туш болуп жаткан учур экен. Андыктан эгерде жардам көрсөтөм десеңиз, анда биздин оюнга катышып, эфирдин аягында мыкты суроону тандайбыз жана мүмкүн алардын арасында сиз да болуп калышыңыз мүмкүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыркы кезегибизде сөзсүз түрдө маекти бир нече минуттан кийин улантабыз. Андыктан азыркы учурду биз жарнамалык тынууга берели, андан кийин кайрадан экрандан амандашабыз.
Жагымдуу атмосферага бөлөнөм десеңиздер, анда ардактуу телекөрүүчүлөр биз тарапка келсеңиздер болот. 975005 номеринде суроолорду күтөбүз. Андан тышкары WhatsApp аркылуу дагы суроолорду кабыл алганга даярбыз. 706 97 5005. Ошондой эле бүгүнкү биздин программабыздын башкы демөөрчүсүн дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Бул Шоро компаниясы. Шоро компаниясы менен болсоңуз ар дайым алдыда болосуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабызда конокто дагы жолу эсиңиздерге салабыз. Аман эсен таланттуу мырзалар бүгүнкү биздин студиябызда конокто, андыктан кайрадан саламатсыздарбы деп алалы. Бүгүнкү биздин программабызда уланталы. Кийинки WhatsApp'тагы суроолорду сиздерге узатсак. Ассалому алейкум, кандайсыздар? Иштериңиздер ийгилик. Менин суроом, мектепте окуп жүргөндө 2 алган күндөрүңүздөр болду эле дейт. 5 кол тег эмес эле го дейм. Мүмкүн арасынан болгон. Эсимде болгон. Баардыгы эле адамзатында болсо керек деп ойлойм. Демек, биз эми мектепте окуп жүргөн учурда эстегенибиз бир чети бизди кандайдыр маанайга бөлөйт да. Ал эми ошол учурда тентек белеңиздер же болбосо мындай жоош балдардын катарында жүрчүңүз. Ал убакта жоош эле болчубуз. Жоош бир минес боло жүрөчүбүз. Жакшы. Кийинки суроону узатсак, салам Кеймус, кандайсыз? Аман эсен байкеге, иштериңиздерге ийгилик деп Эржан жөнөткөн экен, кабыл тилек катары. Салам Кеймус, атым эсен. Жана сиздерге суроом, үй бүлөңүздөр жөнүндө айта кетсеңиздер деген. Буга чейин айткансыздар, демек кайра кайталоонун кажети жок. Салам Кеймус, аман эсен, силерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Үй бүлөңүздөр менен бактылуу болгула жана кыздарым Саку менен Айсалайга салам айтып коюлгачы деген. Саку Айсана дейт. Саку менен Айсадан бактылуу болсун. Демек, салам айтып жатат. Ардактуу достор, бүгүнкү биздин программабызга ортоктош болсоңуздар болот. 0706 97 5005 номерибиз кызматта. Эгерде кимдеги мыкты суроо узатса, анда сизде Бакыт Сулаймановдун кайрымдуулук концертине 2 чакыруу билет күтүп жаткан учур. Андыктан жөн гана отурбай суроолорубузду беребиз жана бүгүнкү биздин чыгармачыл инсандарыбыздын жеке жашоосуна кызыксаңыз, анда бизге ортоктош болсоңуздар болот. Маегибизди уланталы жана программабызга карай сиздерге кайрадан суроолорду жаадыра бермекчибиз 1 саат бою. Деги эле жашооңуздагы эмне кызыктуу, кандай нерселерге кызыгасыздар? Хоббиңиздер эмне? Жашоодо бул күндө агарып аткан таңга шүгүрдөп келесиз. Анан жеке жашоо кызыккан нерсеңиздер. Кызыккан чыгармачылык элемек жаңы жазышым керек. Жаңы клип тартышым керек. Жаңы ар бир нерсени жаңы бир нерсени элге тартыласак деп. Ошого аректенип изденип келебиз. Демек, изденүүгө кызыгасыздар, бир нерсени табуу дегендей. Кийинки суроо кезекте берелибиз. Саламатсыздарбы Кеймос? Салам алейкум, аман эсен байкен. Сиздердин ырларыңыздарды кайсыл сайттан тапсак болот деп жөнөттү. Ушул сайтка чын эле кире эле экен, ушу биздин көпчүлүк элдер ушу сайттан ырларына таппайсыз, клибиңерди көрөсүз дейт. Эми Кудай буйруса киргизип коебуз. Киргизе берсем сайттар аракет кылабыз. Андан жакшы, анда демек бир гана азыркы учурда кайсыл каналдардан көбүнчө кетет ырларыңыздар? Көбүнчө каналдардан ушу Манастан кетет, Элтерден кетет, Стерин каналдардан кетет, Бич каналдан кетет. Ал эми келечекте канча балалуу болуп пландарыңыздар да бар? Келечекте Жана эгер бизде бир каалоо айтып кеткен экен, эгерде кызыңыздар эгиз болсо, анда атын Умая жана Сумая койгула деп. Мүмкүн чындыгында ушундай болмок. Келечекте Кудайым берер утпаса, болсунча көрөбүз. Деген ой менен жүрөбүз. Кудайым берсе боло берет да. Мынча болом деп, бала болом деп айтыш кыйын, Кудайдын берген көрөбүз. Кудай берсе, анда ала беребиз дегендей. Кийинки суроого кезекте беребиз. Аман эсен аке, атени деген музыкаңыздар зор чыгыптыр. Исламдагы 5 парзды билесиздер, мүмкүн болсо айтып коесуздарбы деген экен. Биз кичине буруп, деги эле динге кандай көз караштасыздар дегенге жооп берегендер. Динге жакшы элес, эле жума намаздарды карап турабыз. Эми 5 бал намаз окусак да жума намазга барып турабыз. Динге жакшы көз караштасыз, туура эң главный жүрөгүң таза болсо, жүрөк таза болсо, жүрөк таза болсо, иман бар да, жүрөгүм бардык алда деп алдап кеткендер деле канча болот. Молдом деле кепсеп кийинип эле сакалды коюп эле. Азыркы учурда террористтер да чыккан ушундай багытта. Чыккан бара. Таза жүрсөң эле өзүңө. Албетте.
Жакшы ниет болсо анда бардыгы жакшы болот. Андыктан ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабыздын коноктору өзүңүздөр көрүп жаткандай азыркы учурда сахнабызга мыкты музыкалык чыгармалар тартуулап келе жаткан Аман Эсен бир туугандар конокто. Бүгүнкү биздин программабызга суроолорду узатсаңыздар болот. 706 97 50 05 номери. Эгерде мыкты суроо узатсаңыз тандап алабыз дагы, анан албетте 2 чакыруу берүүгө даярбыз. Бакыт Сулаймановдун кайрымдуулук концертин азыркы учурда дал ушул жердешибиз оор операцияга муктаж болуп жаткан экен. Концертине барып, албетте кайрымдуулук кылып келсеңиздер болот. Бул бир гана сиз үчүн соопжулук болсо керек. Ардактуу телегөрүүчүлөр, азыркы учурубузду биз жамдуу музыкалык чыгармага беребиз. Биздин коноктордун аткаруусунда. Андан кийин кайрадан дал ушул студиябызда жолугабыз. Менин айылым саргамыш жерим, арыз жажыттанган ак бейлелим. Суктан төп мени сузатып келет, сулусу жердин менин элимдин. Саргамыш жерим, айкөл мен элим, аман болгулачы тилегим менин. Саргамыш жерим, айкөл мен элим, эсен болгулачы тилегим менин. Суусу шараккан, кызы суктанкан, агалар айкөл жеңе кызганган. Энелер сулуу, келечек кийген, аталар ыйып санжыр айткан. Саргамыш жерим, айкөл мен элим, аман болгулачы тилегим менин. Саргамыш жерим, айкөл мен элим, эсен болгулачы тилегим менин. Токой шибер, калың каптаган, селкелер сулуу, ышкын тамшанкан. Кымызын ичсең, чаңкап тойбойсуң, кылымдан келген, чана чышталган. Саргамыш жерим, айкөл мен элим, аман болгулачы тилегим менин. Саргамыш жерим, айкөл мен элим, эсен болгулачы тилегим менин. Саргамыш жерим, айкөл мен элим, аман болгулачы тилегим менин. Саргамыш жерим, айкөл мен элим, эсен болгулачы тилегим менин. Ардактуу достор, программабыз улантабыз. Ортоктош болуш үчүн 97 50 05 номерине чалсаңыздар болот. Анын тышкары дал ушул номерди эле 706 коду менен терсеңиз, анда WhatsApp'тан да чыгабыз. Албетте WhatsApp аркылуу дагы суроолорду күтөбүз. Эң мыкты суроону тандайбыз дагы 2 чакыруу билетин уйгарууга даярбыз. Бакыт Сулаймановдун кайрымдуулук концертине. Андыктан ардактуу достор, чамдайбыз. Бүгүнкү биздин программабызда конокто таланттуу ырчы мырзалар Аман Эсен. Биз болсо программабыз уланталы. Сурообуз, кийинки сурообуз албетте төмөнкү клипке байланыштуу болсун.
дал ушул клиптин идеясы кимге таандык? Клиптин идеясы бул Саргамышта жүргөндө шаарга келдим. Келип анан 1 жыл бияка жүрүп Саргамышты аябай сагындым, өзүң туулуп өскөн жериң Сана кезиң. Анан жүрүп биз тобу деген ырчы байкелерибиз бар го. Ошо лейлек эле лейлектеп бирде десем, лейлек эмне болду экен деп жүрдүм таң калып 1 жылда түшүнбөй. Анан таятамды ата дечилем, ата бул лейлектер өрдөт бул эмне деп айтчым, айтсам лейлек деген баламдын жерине ата болот. Өзүнүн туулуп өскөн жерине аскан турбайбы деп. Ана Саргамыш жерин деп мен эле жазсам болот турбайбы деп, анан кийин ошо жерде жаратканман. Клиптин идеясы экөөбүзгө таандык. 1 ай ушу клиптин идеясын ойлонуп, анан Саргамышка барып, Саргамыш элибизге, жерибизге общий 2000 киши болду. 1000 кишиге концертибизди берип, Айбек байке Гүланда жеңибиз болуп 5 саат концертибизди коюп, анан кийинси тартуудан келдик. Саргамыш жеринден жер көп экен, негизи аябай. Көлдө Саргамыш деген жер бар экен. Дагы башка жакта да бар экен жерлер. Анан ушун далилин ошондой билдирип коелучу, анан кийин Саргамыш жерибизге барып тартып, элибизге тартууладык. Жакшы. Көпчүлүк клиптериңиздерди карасак, көбүнчө дуэт менен ырдайсыздар экен да. Анан келечекте жеке ырчы катары өзүңүздөр чыгайын деген ойлоруңуздар барбы? Жеке ошо жеке концертибизди бергенден кийин жеке өзүнчө чыгам деп жүрөм. Пландар бар Пландар бар. Абдан жакшы. Азыркы учурда баардык көрөрмандарыбыз сиздердин үнүңүздөргө суктанып күтүп атса керек. Жандуур менен кайрадан дагы бир ирет ырдап койсок. Эми ушул Атенем деген ырдын көлдүн жээгинде басып кетип калыпсың да, бул аягы эмне болуп атат деп көпчүлүк эле айтып калды. Анан ушу улансын жастык, Атенен улансын сагынып жүрөм. Репертуарыңыздарда эң жакшы көргөн ыр Атене. Атене улансын тартап деп жүрөбүз. Көлдүн жээгинен ата деген эң ыйык болот. Атаны таштап басып кетип калсаң бул деген болбойт деп көпчүлүк көргөн элер айтып калат. Эми ушу клиптин аягын Кудай буйрса жыйынтыктап тартканга аракет кылабыз. Мен экинчи сериясындагы тартканга аракетиңиздер бар, Ошо улансын тартап берип коелу. Келиңиздер. Ата кем менин аска турагым, алыстап менден сен неге турасың? Көңүл толу болгон көксөм сезбедиң, көздөн учуруп сен күтсөм келип эдиң. Ой, ой, күтсөм келип эдиң. Ой, ой, күтсөм келип эдиң. Жүрөгүм сыздап, жүрөмүн ыйлап, жүдөтөт кайгы күн түнү кыйнап. Сен мага бакыт ыр болуп туруп, сезбейсиң ата арманым угуп. Ой, ой, арманым угуп. Ой, ой, арманым угуп. İçke buktolup jarılıp barat, içme atake, içme çiğarak. Yolumdan tossam, joktur armanım, jogotkum gelip seni ardağım. Oy, oy, gütsem gelip edin. Oy, oy, sağınıp жүрөм, sağınıp жүрөm. Evet,
Албетте, браво, үнүңүздөргө береке. Дагы жолу ыраазычылык билдиребиз. Студиябызга келип, дагы ушундай жандуу үн менен ыр аткарып бергениңиздерге мыкты чыгарма үчүн дагы ыраазычылык билдирели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин эфирибиздин коноктору Аман жана Эсен бир туугандар болушту. Программабыздын аягына бир нече минуталар калды. Дал ушул минуттардын ичинде сиздерге эркен микрофон берели. Кыргызстандыктарга каалоо тилек айтып өтсөңүздөр. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Кыргыз элибизге түзмөдүстөн түскө бирөө болуп, бизди кыргыз эли менен байланыштырып койгоңуздарга чоң рахмат. Кыргыз элибиз бар болсун, аман болсун демекчимин. Кыргыз элибиз ар дайым токчулук болсун, тынччылык болсун. Сиздерге чоң рахмат. Кыргызстандын 4 бурчунда эле булбулдоо өнүңүздөр жаңыра берсин. Чыгармачылык ийгилик сиздерге. Ар дайым элге кызмат кылып жүрүңүздөр. Албетте, рахмат. Студиябызга келип бергениңиздер үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Эфирибиздин башында бардык көрөрмандарыбызга биз убада бергенбиз. Бүгүн ким эң мыкты суроо берсе, анда дал ошол адамды тандайбыз дагы жеңүүчү атайбыз деп. Демек, бүгүнкү студиябыздын биз эфирден сырткары кеңеш алганбыз. Бүгүн жеңүүчү аягы 6609 менен аяктаган абонент. Сиз дал ушул 2 чакыруу билетинин жеңүүчүсү болдуңуз. Өзүңүздүн билетиңизди албетте 97-50-05 номерине чалып алып кетсеңиздер болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябызда конокто мыкты инсандар, чыгармачыл адамдар Аман Эсен болуп кетти. Дагы жолу ыраазычылык сиздерге. Дал ушундай ыраазычылык сөздөр менен бүгүнкү биздин программабызды аяктайбыз. Сиздердин кызматта мен Айжан Курманова болдум. Сөзсүздөрдө кийинки кей эфир программасында амандашканча.